мына бүгүнкү күндө Каракулча районунун биринчи грантында 2 жайыт комитети Сарыбулак, Лайтала айыл өкмөттөрү ушундай совместный проектти аткарышып атат. Бул ушу көпүрөнүн курулушу 1.800.000 ашык акча каражаты ушул проектке жумшалып атат. Жалпы суммасы. Андан ары биздин долбоор ушул 3 жыл ичинде бир гана ушундай социалдык объекттерди курбастан мындан ары ветеринария 3-чү багытта доход алып келүүчү микропроекттерди ишке ашыруу, жеке ишкерлер менен иштетүү, мал чарбасында ошондой өнүктүрүлгөн продукталарды кайра иштетүү багытында дагы иштер алдыга пландаштырылууда. Биринчи багыт боюнча ошол инвестиция тартуу боюнча ошол Каракулча району боюнча спецтехникалар алууда 16 спецтехника пландаштырылган болсо, азыркы күндө 8 спецтехника уже бул районго уже таркатылып берилди. Жалпы бул проектиде элдик салымдын 23% түзөт. Эң негизгиси ошо 23% салымда дагы элдин арасында ошол кала берсе спецтехникаларды алууда айыл өкмөт курулган объектилердин баары ошол айыл өкмөтүнүн балансына туруп атат. Андан ары оперативдик башкаруу жайыт комитеттерине берилет. Мен Сарыбулак жайыт комитетинин төрагасы болуп иштейм. Турбай Бакай. Мына биз мал чарбасын жана өнүктүрүү 2 долбоор аркылуу ачык участкасын өзөн суу өтөөнүнө ушул көпүрөнү былтыр 2017-жылы баштаганбыз. 2 айдын ичинде бүтүп, былтыр суук болгонуна байланыштуу көпүрө ачылбай калган. Мына быйыл Кудай кааласа ушул көпүрөнүн ачылуу аземи болуп жатат. Ажыке айылындагы Таштан уулу Батырбек атындагы Калты Төйлөдөгү көпүрөнүн ачылыш аземине кош келиңиздер. Анысы сиздер үчүн бүгүнкү күнү Атайын Каракулча райондук маданият үйүнүн чыгармачыл тобу тарабынан түзүлгөн концерттик программага көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Bilmem kaçan ümidin bilip aldım, yürek erkin seni bütün jolukkandayım, bir jol emes taqdırganing talayıma rahmat. Bizdi koşkon oşol bipil tünüçü. Men Taşlan ulu Töröbay. Ушул айылга көпүрө керек болуп, элге керек болуп калган экен. Анан биз өз салымыбызды кошуп 100 000 спонсорлук кылып анан ушул көпүрө курулуп калды. Ушул Сарыбулак айыл өкмөтүнө караштуу Ажыке айылындагы Таштанбек уулу Батырбек атындагы көпүрөнүн ачылыш аземин атайын биринчи куттуктоо сөздү ушул Сарыбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Коңуратов Латифжан агайга биринчи куттуктоо кезегин бермекчибиз. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, кош келипсиздер биздин айтылуу Ажыке жайлоосуна.
Бүгүнкү сиздер менен биздин берге чогулуп отурганыбыздын бүгүнкү салтанаттын себеби мына өзүңүздөр көрүп отурган көпүрө туугандар. Сөз берели. Биринчи сөздү райондун акими Дыйкан Пирмет. Карагылжаттардын көбү республикада эң атактуу жайлоо болгон Ажыке жайлоосуна сөз барат. Ар кандай себептер менен. Бүгүнкү майрам, бүгүнкү кубаныч бир эле Ажыкеге баргандарыбыз, ошон үчүн биз бардыгыбыз сүйүнүп отурабыз. Анын ичинде мен да сүйүнүп отурам. Жакшы иш болду, ушуну белгилеп, бүгүн ушуну жакшы сөздөрүбүздү айталы деп мына бүгүн келип отурабыз. Ушул проект түзүп, Лайталага барып, Лайталанын айыл өкмөтүнө барып, "Эй, Ажыкенин жолунда буну көпүрө салбасак болбойт. Жайыт комитеттерине сен ушуну киргизели" деп Ариске кайрылып, спонсор тап, жана Таштан агайдын балдарына байланышка чыгып жасаган экен. Ошо деп чечтик. Туугандар, ошол бүгүн ошол 18-жылы аймактарды өнүктүрүү жылы деп президент тарабынан жарыялангандыгына байланыштуу Карагылжа районунун Сарыбулак айылдык аймагынын Ажыке жайлоосуна кетүүчү жолго Арис аркылуу курулган көпүрөнүн курулушуна өзүнүн барабандуу салымын коскондугу үчүн Тегерексаз айылынын тургуну Жекишкер Матиев Рустамбек Борашевичке Карагылжа райондук мамлекеттик администрациясы ыраазычылык билдирет. Ушул тапшырманы рұқсат етіңіздер. Экинчи, мына Таштан агайдын балдары көп иш жасап тур, сууга жардам берип атыптыр, бак тигип атыптыр. Эми бак тиксе силерге калат туугандар, аны көчүрүп кетпей, ушуну туура түшүнгүлө. Анан мынантип көпүрөгө акчалай жардам берип тур, ошон үчүн биз мамлекеттик администрация ушул Конокбой-Тала айылында туулуп өсүп, азыркы мезгилде Россия Федерациясынын Иркутск шаарында жекешкердик менен айлыктанып жаткан Асанбеков Төрөбай Таштанбековичке Карагылжа райондук мамлекеттик администрациясы ыраазычылык билдирет. Ариске жалпы райондун атынан рахматты айттык. Айыл өкмөттөрдө ыраазычылык билгизет сизге азыр. Дайым жакшылык болсун. Дагы бир ирет ушул эл журтубузда тынччылык болсун туугандар. Тынч бололу. Республикабыз, районубуз өнөсүн. Деген эмне бизге көпүрө курган мекеме. Ушул мекеменин Ош облусу боюнча координатору Марат Сагынбаевга сөз берсеңиз азбек болсун. Урматтуу бүгүнкү ушул жакшы бир салтанаттын катышуучулары, биз бул бүгүнкү бул жыйынга келатканда мен бир нерсени ойлодум да. Былтыр ушул мурдагы жылы келгенбиз. Ушул жерге келгенде биз аябай тартышканбыз. Себеби бул жерге көпүрө курганда билесиңер, бул көпүрө деген бизде кырсык көп болот. Ар кандай жагын ойлош керек. Бул экологиялык жагын ойлош керек экен. Бул адамдын өмүрүнө ар кандай коркунучтар алып келип коюшу мүмкүн. Анан бул өтө мындай технически өтө оор объект болуп эсептелет. Ошон үчүн Кыргызстанда мурда негизги көпүрөлөрдү Өзбекстандын Андижанда бир атайын көпүрө куруу боюнча бир ишкана куруп келген экен Союз мезгилинде. Көпүрөлөр көбүнчө ошолор аркылуу өткүп өтүнген экен да. Ошондо ишти баштаганда биз кичине ойлонуп, анан биздин жакшы мына өзүңөрдүн кулунуңар ушул жерде чуркап жүргөн мына азыр айтып өтүп кетти. Ошол мезгилде өкмөт башчы болгон мына Курсанов байке бизде эч мына алганда аяга бурулсак коем кийин куруп берели, башка кайрыл десек деле болбойт. Куруш керек деп туруп алды. Анан эл деле негизги проблема кылып көтөрдү. Биз андай болгон мезгилде артка кайта албайбыз да. Анан ушул менен ушул көпүрө курулуп калды. Эми бул Арис боюнча мен кичине айтып кетсем, бул 2003-жылы түзүлгөн организация. Бул түзүлгөндө ошол мезгилде Кыргыз өкмөтүнө келген аябай көп гранттар, аябай көп жардамдар болгон. Ошолордун жоопкерчиликтүү бир ишкана болгон эмес экен да. Ошондо Кыргыз өкмөтү менен Дүйнөлүк банк ортодо биригип, анан ушул бир ортодо бир организация түзөлү. Ошол организация ушул келген акчага жооп берсин, элге жеткирсин. Ал эми аны негизи каржылоону таап берүү жагыны Кыргыз өкмөтү менен Дүйнөлүк банк мойнуна алган. Ошентип түзүлүп калган ишканада
Mına jakында 2020 жылы октябрь айында буюлса 15 жылдык биздин чоң юбилейибиз болуп атат. Ошого чейинки биздин аткарган иштер боюнча айтып өтүп атат элдерде. Biz al boyunca biz sizlerge жақсы bir malumatlardı berебиз деген үмүттөбүз. Biz дагы силер менен иштегенге даярбыз. Алай Таалай өкмөттүн башчысы Каныбек Маришевич. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу туугандар, аксакалдар, энелер, жакшы турасыздарбы? Эми жогоркулар айтып кеткендей мен кыскараак эле сүйлөйүн. Баа илгертен Кыргызда ырыс алды ынтымак дейт. Анын сыңарындай мына 2 айыл өкмөтүбүз ынтымак болуп, эл ынтымак болсо көп иштерди аткарып алганга мындай ынанып атабыз да. Себеби эле кечээ эле бул жерде экөөбүз биригип жана балдар салым кошушуп жолдоңдоп алдык. Мына көпүрө деле ошондой болду. Biz эми жанагы Аристин эмелерин алдык. Мурат Озбекович ушу жакшы жардам көрсөткөн үчүн сизге ыраазычылык катыл айтылайлык. Назарбаевич. Зеңиш. Туугандар, сөз арасында кичинекей сөз кошо кетейин мен дагы. Мына Каныбек Маришевичтин сөзү бар. Бул долбоор башталганда мен де эксперт болуп иштегем. Марат жакшы билет. Эми 8 ай иштеди окшойт да, эс болгон экен. Ошол убакта Алай Таалай өкмөтү менде болчу. Алай Таалайдын бардык айылдарында барып ушул долбоор боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзгөнбүз. Тактаганбыз. Анан ошол убакта бардык айылдарга барган жерде наркы Каманчыда берки шарктыма чыккан жерлерде бүт ошо биринчиден айты акчаңарды кошпойсуңарбы, эчке көпүрө салалы деп ошол жерден башталган туугандар. Анан эми биздин эгер силер өзүңөр салсаңар жетпейт, биздин деле $15,000 жетпейт, андан көрө ошол дагы ачкен ошо чоң көпүрө салалы десем айрыкча мына Каманчы туугандар аяк колдогон. Ошол убакта берки шаркытмалыктар анча неметкен эмес, бирок немелер аяк колдогон. Эми азыркы сөздү кутуктоо үчүн туугандар аксакалыбыз биздин жасап иштерибиздин бардыгын элге чагылдырып көрсөтө турган ушул мезгилиндеги гезитте ошонун редактору Шадиевке беребиз сөздү. Саламатсыздарбы туугандар. Мынакей күндө бир сонун болуп турат. Кечегидей куйкалап жибербей, анан баягы жер булуттар төгүп жибербей бир сонун болуп турат. Мына аксакалдар эжелер азыраак болсо да элдин көбү жайлоодо экен, жерде тургандардын баары келиптир. Бул өтө жакшы иш болду. Бул иштин маңызын аким айтып өтпөдүбү? Абдан жеткире майдалап айтып өттү. Анан ошондо айтылып кетти, Кашка жол айыл өкмөтүндө 8 көпүрө курулду деп. 8 ушундай көпүрө курулду. Бирок мына силердин ушу бир көпүрөңөрдүн элдин турмушундагы мааниси, салмагы ошол 8-ине тең да. 8-ине тең. Мурдагы 2 колхоздун элинин басып турганы ушул. Биз жайлоо менен күн көргөн калкпыз да. Ушу жайлоонун айынан жер көчүп атса дагы канча жаңжалдашып көчүрө албадык, туурабы? Эми мындан кийин жер көчпөй эле койсун, силер козголбой эле койгула. Бул мындай бейиштей жерди бир тандап берген экен да Кудай. Муну түбөлүк силердин урпактарыңар чебере кыбыраларга чейин көрсүн шуну. Мына ушул көпүрө менен анан эми Кызыл Белестин кыясында билесиңер ушул жерден жүктөнүп барып Казан аяк
тиги уун чайын баарын жүктөп барып мына азыр айтып отурушса аябай кубандык биз уккандардын баары. Ал яны биз деле бала кезден жаш кезден көрүп жүрдүк да. Ушул эки маселе чечилгени бул эки элдин өмүр бою күткөн месин чечилгени болду. 70 жыл жашап Союздун кезинде да ушул чечилбеди эле, туурабы? Чоңдар келип аттап өтүп кетип, чоңдар келгенде жамгырда жаабай калат эле. Тосуп калбайт эле, алар эптеп өтүп кете берет эле. Анан өзүбүз каттаганда азабын тартчу элек. Акимдин дагы бир сөзү жакты мага. Баягы айыл менен кыштактын ортосундагы айырмачылыкты жоюу үчүн күрөш жүрүп атат деп. Бул девизди илгери Союз кезинде алып чыгышкан. Айыл менен кыштактын ортосунда олуптуу айырмачылыкты жоюу деп ар жолку съезде оңдоп бышыктап жазылып кала берет эле. Ошол чын болсо, ушу бүтөт эле 70 жылда. Ошол 70 жылда бүтпөгөн иштер мына азыр бүтүп атат. Көрсө кеп башкаруу экен. Ассаламу алейкум агайын туугандар, куш келипсиздер биздин Куттуу Ажыке жайлоосуна. Буга чейин Ажыке жайлоосунда канчалаган иш-чаралар өткөн. Бардыгы ушу эл үчүн, жер үчүн өткөн. Бирок бүгүнкү иш-чара болуп көрбөгөндө элди кубанткан, элди сүйүнткөн, элге чоң пайдасы тийген көпүрөнүн ачылыш иш-чарасы болуп турат. Сөзүнүн башында айтып коюшум керек, унутуп калбайын, ушу Арыстын баласына рахмат укам. Ушунчалык биздин айылга өң буруп, акчаны аябай бөлүп, анын аркасынан жүгүргөн мына иним Курстанга чоң рахмат, туура жүгүрүп жүргөн. Биз дагы убагында жүгүрүп бирок аягына чыга алган эмеспиз. Рахмат сага. Андан кийин ошо Курстанды колдогон Каныбекке рахмат. Эми баардыгын үстүнөн контролдогон биздин өзүбүздүн уулубуз Пиримбердиге рахмат айтышыбыз керек. Taraftan kuyulup güler aktı, ırlar aktı. Aşığımın teminip çaptaraptı. Senin söküm eylesin bacırayıp, bacırayıp. Çap kanatka jetkirmey, jetkirmey baracaktı. Senin gülükün çağırsa kulağıma, kulağıma. Okşap gidet altonun kulağı. Uşu köpüröge Allah Teala tuşunçadan uğragan kımırskanın iş kılganын bilet. Kim uşu köpüröge kança iş kılsa, imne jakşılığın kılsa, Allah Teala bardığını razı kılsın, bardığına jakşılığın versin. Oşa tilegin versin, orvasın, sırkavasın, tandarısa kadırları cam. Bizde uşunday uğullar köp çıksın onu iyi. Yüz görüşmey caş çürük cayalavı, cayalavı. Caylo doğu can sügönüm nağıma.
Бұл жер біздің Айтылайчке жайлауыз. Аябай чоң жайлоо. Алайтыл айлык өкмөтү, Сарылык айлык өкмөтүнүн чыгып жайлайт бұл жерде. Эми бұл жер шарт татаал, жолдору начар. Жаңбыр көптөн биринчи жылда жолдордун оңдоп быйылкы жылы аябай жакшы болду. Мына көрүнгөн кыя суу жеп машина күн жады чыкпай калат да. Канча жолу элди чогултуп таш бастык. Быйыл мына аябай жакшы оңдодук, кечеге эле 2 күн болду. Алайтыл айлык өкмөтүнүн тракторлары келди. Алар 20 миң сом акча берген экен эли. Анан биздин айлык өкмөтүн элди аябай чогултуп, ошо элине түттөн чогулган бир 20 миң сом акчабыз бар эле. Аны бердик. Айлык өкмөтүнөн 3 майларын куюп берип, 2 күн иштеп, азыр мына жарым километрден ашыгыраак жол аябай сонун жол болуп калды. Азыр күн жааса дагы көбөй жок, машина чыгат түшөт, ошондой болуп калды. Көптөн бери ойлонгон немелерибиз бар эле. Ошо Айтылайчке жайлообузду бир мындай туристтик жай келе турган жайга айландырсак дегенчи. Анан быйыл ушул биздин Конокбай турну жекишкерибиз бар, эми Таштанбайдын агайдын балдары, Базарбай, Төрөңбай дегендер. Ушулар келип мага ушундай айтышты, ушу Кызыл Жарыктын оозунан жер берсеңиз, биз тосуп ушул жерде бир кичине эшеле турган жерге айландырсак, көчөт эксек дегенден кийин барышкандан ушул жерди бердик. Мына 10 гектар жер бул жерчи. 10 гектар жерди булар кондотип тосто 2000ден ашуун көчөт эгилди. Карагай, сосна, кайын, дуб, жапай алма, жаңгак көчөттөр 2 көчөт эгилди. Ошол балдар экти жерде алган. Эми келечекте бул жер эми бактар жетилип токой болот, Кудай кааласа. Малдан тосуп койдук. Начкеге келип кымыз ичип эсе алабыз дегенде ушундай жакшы шарт түзүлмөкчү да. Ушундай быйылкы президентибиз көтөргөн, демилгени колдоп, биздин айлык өкмөттө ушундай жакшы иштер болот. Толор тойнунда ойнап өскөн, чыкпай тескен, билим улап алыстап сенден кеткен. Азыр ушул сүйүмө күбө болчу, ашыгымды жыттайын сылап кетти. Çapkanatqa jetkirmey baracak. Kırmızı peyli kaptı. Resmen neden kullanıyor? Kırmızı peyli değilsin. Mına bu yoldan. Oy lan aynı kişiyle kızlar şu. Mına. Yaylığının bir satı vardı. Rahmet. Artık işte sen öldürmez oldun. Anam. Anam. Başına topladı. Anam işte. Kızlar beş kökülür böse, konokko koy soyup beri bese,
Бұл Маке. Бұл Кыргыздың ата-бабасынан қалған салт. Жыл қаншалық ескермесін. Бұл салт ескермей қалмайды. Ушу балдарды бұл әме Кыргыздан ата-бабадан қалған салттың ескермесі балып қалып келе жатқан бөлме. Мына Сон жазбайдыға? бұл жігіттің атын сұрайлекін. Бұл елін баланың атын да сұрайлекін. Мұның да атын сұрайлекін. Бірақ ұшу балдар Кыргыздың балдар екенін көрсе, Кыргыздың ата-бабадан қалған салты келе екен. Ата-бабадан қалған салт ұлан келатқан екен. Балам, саға рахмат. Келін балам, саға Құдай жалғасын. Жақшылығын айтсын. Балашқыңарым сен болуға. Бұл үлгертедің ата-бабадан қалған салтты ұлағаның арыға менге. Бұл ата-бабадан қалған іші. Рахмат, Құдай сілерін тегіңерді берсін. Мына şu көңілізді көңілізменен бір салы. Tartı içine mi? Ошон бирден ишириңиздер эми. Boldu uyuyor. Bağlığımız da uşuna ayı. Nereden daha bir iki tüyden çıktık rahmat. Rahmat bala benim. Gel göster birden. Eyvallah oğlumuz içkenden. Rahmat. Oo, kımızın inim. Bırakımız ayağıyla. Öte sağlıyor. Ne oldu? Men ata vermezler abi. Bir bata vereyim. Ata vermezler. Balam atın gibi. Atın canıyık. Canıyık. Sen atın gibi balam. Yaylana inderim. Canıyık. Bak bugün. Atına rohkanı gel. Bunun canı bitirmez. Sen baktı ekensin, yüge baktı alıp gelip yürür. Kuday özün örgü. Uzun ömür. Çın geçip versin. Balaşkınlarım indi sen balına. Kanday жақсы тілектемir ұзықтай қабыл қылсын. Ар жолы şu Құдай жолаушыдан құрбасындағы жолаушыдан алған рахматты сілерге айырбасын. Амин. Жалаң жақсылықтарды берсін. Амин. Алла. Өте рахмат сілер. Кыргыздың ата-бабасын салтыңына. Балам. Құдай өмірін берсін. Мен Матиев Курстанбек Борошевич, şu Сарбулак айыл өкмөтү тургуну, тегерексиз айылым. Эми бүгүн биздин Сарбулак айыл өкмөтүндө абдан болуп көрбөгөндөй жакшынакай иш-чаралар өттү. Бул иш-чара элдин муктаждыгы үчүн эң керектүү маселелердин бири болгон ошо Лайтал айыл өкмөтү менен Сарбулак айыл өкмөтүнүн ортосундагы ушул ынтымактуулуктун негизинде салынган жалпы айыл жашоочулар үчүн жол каттам үчүн салынган көпүрөнүн салынышы абдан жакшы ийгиликтерди алып келди. Бүгүн ошо эки айыл өкмөтүнүн тургундары, райондук администрациянын башчысы, арис долбоорунун өкүлдөрү келип, ошо биздин айыл өкмөтү ошо көпүрөнүн ачылышы болуп, ошо 3 миллион сомдун тегерегинде ошо көпүрө ачылды. Бул көпүрө абдан муктаж, абдан керек болчу. Ушул көпүрөнүн долбоорлорун жазууда, эл менен бирге иштөөдө, элди ушу жакшылык иштерге жумшоодо бир топ кыйынчылыктар албетте болгон. Бирок жыйынтыгы ушул жакшылыктарды алып келип, мына бүгүн ушул көпүрө салынып, элдин каттамы азыркы мезгилде жүрүп атат. Эми бул иш-чараларда айыл өкмөтүнүн айыл башчылары, жайыт комитетинин кызматкерлери, айылдык кеңештин депутаттары Лайтал айыл өкмөтүнүн башчылары менен бир топ жакшы ынтымакчылыкта сүйлөшүүлөр жүрүп, жыйынтыгында ийгиликтерди алып мына көпүрө ачылды.